Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз берилген сандардын жуп жана так экендигин аныктоо. Бүгүнкү сабакта биз жуп санды 2-ге бөлгөндө калдыктын 0-го экендигин билебиз. Демек, жуп жана так сандарды аныктоо үчүн шарттуу операторду колдонсок болот. Буга биз шарт жазышыбыз керек. Шарттуу операторлор Python программалоо тилинде if жана else. Бул жерде бөлүүнүн калдык бөлүгүн алуу үчүн бизде процент операторун колдонобуз. Бул жерде a өзгөрмөсүнө 5 ыйгардык. If эгерде мына 5ти биз 2-ге бөлгөндө калдыгыбыз 0-го барабарбы дейт. Эгерде 5ти 2-ге бөлгөндө калдыгы 0-го барабар болсо, анда жуп сан деп чыгарып берет. Антпесе же болбосо else деген антпесе деп которулат. Бул жакта андай болбосо, бул жерде так сан деп чыгат. Биз ушул программаны иштетип көрөлү. Ал үчүн биз Python программалоо тилине киребиз. Бул жактан жаңы файл түзөбүз. Жаңы файл түзүп, биз мына программаны жазайлы. Аны 5-ке ыйгардык. If 5ти 2-ге бөлгөндө 0-го барабарбы? 0-го барабар болсо, жуп сан. Мына жерде жуп сан дегенди биз латын алфавитинде жазып коелу. Жуп сан антпесе так сан. Так сан. Эми иштетип көрөлү. Run F5 модуль, окей. Бул жакта биз каалагандай, мисалы үчүн жуп деп жазып коелу. Сан. Эми бул жерде биздин бул жердеги 5 саныбыз бул жакта так сан экен. Бул жерде көрдүңөр балдар, Алгач биз өзгөргүчкө паритетин текшергибиз келген санды беребиз. Андан кийин шартты жазабыз. A өзгөрмөсүн 2-ге бөлүүнүн калдыгы 0-го барабар болсо, анда жуп санды көрсөтөт. Ал эми болбосо так санды көрсөтөт. Бир сан киргизилет. Эгер ал сан 2-ге калдыксыз бөлүнсө, жада калса деген билдирүүнү же болбосо так болбосо дегенди көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн биз мындай болгон программа жазабыз. Каалаган санды киргизебиз. Эгерде биз киргизген санды 2-ге бөлгөндө 0-го барабар болсо, жуп сан, андай болбосо так сан. Бул жакта жообуз. Так сан жазсак так деп чыгарат, жуп сан жазсак жуп деп чыгарып берет. Ал үчүн эми биз Python программалоо тилинде жазышыбыз керек. Бул жакка жаңы файл түзөбүз. New file. Эми бул жакка программабызды жазабыз. Бул жерде A өзгөрмөбүздө биз каалаган санды жазыш үчүн int integer бул бүтүн сан деген. Int input бул кирүү. Эми бул жакта жуп сан бул жерде биз так сан. Так сан деп койдук. Бул жакта биз if'тен алдыракка чылдырып коеюн. Мынакей биз каалаган санды киргизебиз. Эгерде ал саныбыз 2-ге бөлгөндө 0-го барабар болсо, жуп сан деп чыгарып берет. Андай болбосо так сан деп чыгарып берет. Бул жакта иштетип көрөбүз. Run F5 модуль, окей. Бул жакка мен каалагандай кылып ат коюп сактап алсаңыздар болот. Эми бул жактан биз каалаган санды киргизебиз. Мен 17 деген санды киргизейин. Жообуз так сан.
Dagы bir misal berip көрөйүn. Сан 24 жуп сан, 29 так сан. Неке көрдүңөр балдар? Биз сандардын бул жакка сандарды бергенде жуп сан, так сан экенин чыгаруу жөнүндө программасын түзгөндү үйрөндүк. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.